Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Алмаз Эсманов. Мен медиа жана санариптик сабаттуулук боюнча адисмин. Бул видео сабактын максаты санариптик укуктарды ишке ашыруу үчүн смартфондун мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен түндүк аркылуу мамлекеттик кызматтарды колдонууга үйрөтүү. Түндүк порталы деген эмне? Жана ал эмне себептен бардыгы үчүн маанилүү? Түндүк бул мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү онлайн режиминде ала турган мамлекеттик санариптик платформа. Бардык кызматтар кыргыз жана орус тилдеринде көрсөтүлөт. Түндүк платформасын Google Play жана Apple Store дүкөндөрүнөн смартфондорго тиркеме катары көчүрүп алса болот. Түндүк платформасында төмөнкү кызмат көрсөтүүлөр жеткиликтүү. Кыймылсыз мүлк жөнүндө маалымат алуу. Кыргыз Республикасынын аймагында соттолбогондугу жөнүндө маалымат алуу үчүн арыз берүү. Никеге тургандыгы тууралуу маалымат. Даректик маалымдама бюросунан маалымат берүү. Айыл чарба малы бар экендиги жөнүндө маалымат. Пенсиялык топтоолор жөнүндө маалымат. Салык боюнча карызынын бар же жок экендигин текшерүү. Унаңыз тууралуу маалымат, айыптардын бар экендиги. Унаңызга салык төлөө боюнча маалымат. Камсыздандырылган жактын камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча маалымат. Балага сүйүнчү жөлөк пулун алууга арыз берүү. Психиатриялык, наркологиялык диспансердик каттоодо тургандыгы же турбагандыгы жөнүндө маалымат жана башка кызмат көрсөтүүлөр. Түндүктү орнотуу жана катталуу. Келгиле, түндүктү жүктөп алып, катталабыз. App Store же Google Play'ге кириңиз. Издөө сабына түндүк деп терип, тиркемени тандап, аны орнотуңуз. Андан кийин тиркемени иштетиңиз. Кирүү экранында катталган эмессизби деген жазууну басыңыз. Пин кодуңузду киргизиңиз. ID паспортуңузда көрсөтүлгөн 14 орундуу номер, паспорт талаасына паспорттун сериясын жана номерин киргизиңиз. Электрондук почтаңызды, e-mail жана телефон номериңизди көрсөтүңүз. Бирдиктүү маалымат системасында каттоо эсебиңизди, аккаунт түзүүгө макулдугуңузду бериңиз. Уячаны белгилеңиз. Нускамага ылайык селфи жүктөңүз. Система жүзүңүздү текшерет. SMS код аркылуу телефон номериңизди ырастаңыз. Болду, сиз ийгиликтүү катталдыңыз. Булуттук электрондук колтамга. Бул маанилүү. Сиз катталгандан кийин порталдагы жана тиркемедеги кызматтарга толук жеткиликтүү үчүн булуттук электрондук колтамганы аласыз. Электрондук колтамга бул электрондук документти күбөлөндүрүү үчүн колдоно турган колтамгаңыздын санариптик аналогу. Ал анын ээси жөнүндө бардык керектүү маалыматты сактаган санариптик символдорду камтыйт. Булуттук электрондук колтамга 1 жылдык мөөнөткө бекер берилет. Аны жыл сайын узартып туруу керек. Куттуктайбыз. Эми сиз түндүктүн бардык функцияларын жана инструменттерин толугу менен колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдуңуз. Келиңиз, түндүккө кандай документтериңиз жүктөлгөнүн текшерип көрөлү. Башкы экрандагы менюдан санариптик документтерди табыңыз. Бул бөлүмдө жеткиликтүү санариптик документтердин тизмеси көрсөтүлөт. Паспорт, айдоочулук күбөлүк, транспорт каражатынын каттоо күбөлүгү, пенсиялык күбөлүк, жеке ишкерди каттоо жөнүндө күбөлүк, туулгандыгы тууралуу күбөлүк. Эсиңизде болсун, документти расмий кызмат адамдарына көрсөтсөңүз болот. QR код документтин юридикалык аныктыгын кепилдейт. Документ көрүнбөй жатса эмне кылуу керек? Эгерде документ санариптештирилбесе, мисалы, жоголгон, базага киргизилген эмес болсо, ал көрүнбөйт. Эсиңизде болсун, мамлекеттик документтерди санариптештирүү киргизилгенден кийин алынган документтер автоматтык түрдө көрсөтүлөт. Ошондуктан эски үлгүдөгү инсандыгын аныктаган күбөлүктөр көрсөтүлбөшү мүмкүн. Документтин статусун жана анын санариптик жеткиликтүүлүгүн ырастоо үчүн жакынкы калкты тейлөө борборуна кайрылыңыз. Дарыгерге кантип онлайн жазылууга болот? Санариптик ден соолук профилиңизди ачыңыз.
Ал жерден сиз төмөнкү медициналык кызматтар жөнүндө бардык негизги маалыматтарды таба аласыз. Катталган бейтапкана жөнүндө маалымат, медициналык камсыздандыруу статусу, эмделөрдүн тарыхы, дарылоо, анализдер, эмгекке жарамсыздык баракчасы жана эмделөр жөнүндө маалыматтар. Бул маанилүү. Бул жерде санариптештирилген маалыматтар гана көрсөтүлөт. Ошондуктан кээ бир эски маалыматтар жок болушу мүмкүн. Профилиңизде сиз жеке кызматтарга кире аласыз. Мисалы, 083 маалым каты, эмгекке жарамсыздык баракчасы, медициналык анализдердин жыйынтыктары. Ошондой эле онлайн режиминде дарыгерге жазылсаңыз болот. Бул үчүн каалаган дарыгерди тандап, кабыл алуу графигин басып, кайсы күнү бош экендигин көрө аласыз. Андан кийин каалаган күндү тандап, жазылганыңызды ырастаңыз. Ошондой эле сиз электрондук түрдө керектүү маалым каттарды ала аласыз. Тизмеден талап кылынган маалым катты тандап, өтүнмөнү тариздөө же маалым кат алуу баскычын басыңыз. Иштелип чыккандан кийин өтүнмө кызмат көрсөтүүлөрдүн маалым каттардын тарыхында пайда болот. Сиз төмөнкүлөрдү аткара аласыз. Документти көрүү, аны жүктөп алуу, QR код аркылуу көрсөтүү, мессенджер аркылуу жыйынтыгын бөлүшүү. Суроо талаптын кайрылуунун жоопторун же ырастоолорун кантип алабыз? Бул маанилүү. Суроо талаптарга, кайрылууларга жооптор сиздин электрондук почтаңызга жөнөтүлөт. Ошондуктан почтаңызды орнотуп алуу маанилүү. Эгерде сыр сөзүңүздү унутуп калсаңыз, калыбына келтириңиз. Жоопту кантип алабыз? Электрондук билдирүүлөрдүн мамлекеттик системасы түндүк менен өз ара аракеттенүүдө иштейт. Анын жардамы менен сиз сунуштарды, арыздарды жана даттанууларды мамлекеттик жана муниципалдык органдарга жөнөтө аласыз. Система жарандарга мамлекеттик органдарга кайрылууларды кароонун жүрүшүнө көз салууга жана алардын кайрылууларынын статусунун өзгөргөндүгү тууралуу билдирүүлөрдү алууга мүмкүндүк берет. Түндүктү бантта колдонсо болобу? Санариптик форматтагы документтерди мамлекеттик органдарга, жеткиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, кызмат адамдарына, ошондой эле юридикалык жана жеке жактарга көрсөтүүгө болот. Бардык маалыматтар шифрленген жана авторизация, PIN, электрондук санариптик колтамга, селфи-идентификация аркылуу ээсине гана жеткиликтүү. Түндүк 80ден ашык мамлекеттик маалымат базасын байланыштырып, маалыматтын тактыгын жана актуалдуулугун камсыз кылат. Кезекте туруунун кажети жок. 50ден ашык санариптик маалым каттар жана кызматтар акысыз жана дароо жеткиликтүү. Кагазга, транспортко, үчүнчү жактарга, ортомчуларга төлөөгө кеткен чыгымдар кыскарды. Түндүк бул мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүү боюнча сиздин санариптик жардамчыңыз. Түндүктүн жардамы менен сиз электрондук форматта мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга сапаттуу жеткиликтүү боло аласыз. Түндүк студенттерден тартып пенсионерлерге чейин барлыгы үчүн ыңгайлуу жана пайдалуу. Бул видео сабак Европа биримдигинин колдоосу менен Transparency International менен өнөктөштүктө карылар үчүн ресурстук борбор тарабынан ишке ашырылып жаткан Кыргызстанда улгайган адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн санариптик технологиялар долбоордун алкагында түзүлдү.